Assalamu алейкум, урматтуу Москвада мекендештер. Амансыздар, сиздер менен кайрадан эле Москва бар туугандар. Россиянын Гос Думасыдагы алынган 2024-төн баштап ишке аша турган мыйзам тууралуу сиздерге айтып өткөн элек. Ал мыйзамда негизи эле Гос Думанын депутаттары мигранттарга кээ бир жерлерге ишке алууну тыюу салуу боюнча ишке кирбесин, иштебесин деген маанидеги законопроект мыйзам долбоор эле. Ошол азырда талкууга алыныптыр. Бүгүнкү жаңылыктарда ошол айтылып кетиптир. Өзгөчө айтканда, под запрет попали школы, больницы и даже такси дейт. Кээ бир региондордо өзүңүздөр билесиздер, таксист болуп иштегенге дагы тыюу салынган. Азыр эми ошол мектептерде, больницаларда, ооруканаларда мигранттарды иштетпейбиз, такыр эле иштетпейбиз деген маанидо ошол уборкасында деле, персоналда деле иштетпейбиз деген жаңы мыйзамдарды кабыласакпы деп 24-кө сунушталган. Ошол боюнча дагы жаңылык чыгыптыр. Айта кетели. Ноябрдын жарымында Госдуманын кеңеши жаңы закон долбооруну талкууга алды. Ал Россиянын территориясындагы мигранттарды кээ бир жерде иштегенге тыюу салуу боюнча бул Справедливая Россия за правду партиясынын депутаты Сергей Миронов аркылуу кирген, сунушталган. Эми өзүңүздөр билесиздер, Россияда основной приток мигранттардын көпчүлүк бөлүгү Кыргызстандан, Тажикстандан, Өзбекстандан келген мигранттар. Бирок ошолордун арасында, мисалы, Өзбекстан менен Тажикстан патент төлөп, ошол патенттин артында иш жүргүзөт. Ал эми Кыргызстанга андай патент жоюлган, өзүңүздөр билесиздер, келип регистрация кылып эле трудовой договорду түзүп эле иштеп кетсе болот. Азыр эми ошол патенттин система менен кирген мамлекеттердеги мигранттарды таксиден алып салайлы деген сунуштарды киргизип атыр. Андан сырткары ошол мектептерден, больницалардан иштегенге тыюу салабыз деген сунуштар кирип атты. Бул эми негизи эмнеге алып келет деген бул жерде суроо бериптир. Албетте эле бул кадрлардын тартыштыгы алып келет. Өзүңүздөр билесиздер, мына кар жаагандан бери канчалык тартыш, канчалык мигранттын аздыгы билинди. Себеби депорт болгондон кийин көптөгөн мигранттар азайып, азыр негизи эле дворник мигранттар деле иштебей калган. Кар күрөгөнү чыкпай калып, көп жерлерде өзүңүздөр билесиздер, кар күрөгөнгө үлгүрүшпөй, колдору жетпей, көптөгөн баягы стоянкаларды, жолдорду, негизи эле коомдук жайларды баягы кар басып көп жатты. Азыр эми күн ысыганга кичине кар азайып, дагы деле ошол маселелер көтөрүлүп атат. Андыктан миграция боюнча башкы башчылыкта айтуусу боюнча 2022 жылы 13,5 миллион мигрант келген экен, 13,5 миллион катталган экен. Ал эми 23 жылы, ушул жылдын жыйынтыгы боюнча 16,9, бул почти 17 миллион мигрант каттоого турган. Бул эми арасында кирди чыктысы да болгон, бирок ошонун негизи 17 почти 17 миллион мигрант Россияга кирип чыккан. Иштеп, азыр учурда иштегендер да бар, кирип чыгып кеткендер да бар. Негизи эле мигранттар азайса, Россиянын абалы кандай болушун өзүңүздөр көрдүңүздөр. Андыктан комментарий жазып кетсеңиздер болот. Бул айлыкка негизи местный адамдар иштейби, иштебейби, ал дагы бул чоң суроо. Андыктан мигранттарды дагы деле чакыра бермекчи. Өзүңүздөр билесиздер, бул миграция түгөнбөгөн нерсе, бирок ошондой болсо дагы колдон келсе эми Европага кетип, Европада да иштеп көрсөңүздөр жакшы. Себеби ал жерде айлык акылары жогору, документация жагынан дагы мынчалык кыйынчылыгы жок деп тааныштардан көп угабыз. Биздин дагы достор бар, тааныштар бар, ага-инилер ошол жакта иштешип атат, айлыктары жакшы дейт. Андыктан ошону дагы бир ойлонуштуруп көрүңүздөр туугандар. Видеого лайк басып, бизди колдоп, группалар менен бөлүшүп коюңуздар туугандар. Эгерде каналга катар элек болсоңуздар, подписацияны басып, катталып койсоңуздар болот. Граница маселеси боюнча Мухиддинге кайрылсаңыз, өзү жылуу жумшак жакшы алып барып келет, жолдо документке жардам берет. Ал эми ишеничтүү билеттер боюнча Осман авиага кайрылыңыздар. Ишеничтүү балдар, авиа билеттер бардык жака уссаңыздар болот. Бөтөн жерде аман болуңуздар, өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар туугандар. Аманчылыкта жүрүңүздөр.